Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бийликтин 3 бутагы бар биздин өлкөдө. Мыйзам чыгаруу бийлиги, аткаруу бийлиги, ошондой эле сот бийлиги. Бүгүн айрыкча ушул мыйзам чыгаруу бийлиги жөнүндө сөз кылалы деп биз студияга мурдагы депутат эжекебиз Бөдөш Мамырованы чакырганбыз. Саламатсызбы, эже? Бүгүнкү күндөрдө сиз абдан ойлонуп атсаңыз керек, анткени парламенттин ичиндеги жана күнгөй тескейи бири-бири менен айтышкан биздин депутаттардын драматургиясы, аябай сөздөрүнүн. Анан чын-чынына келгенде мыйзамдын акыбалы сизди да ойлондуруп атса керек. Ушундан улам Мадумаровду жоопко тартабыз, тартпайбыз деген маселе боюнча комиссия түзүлдү. Конституциялык сот болсо депутаттарды эч макулдугусуз эле иш ачылат деген мыйзамды ачып берип коюптур, жол ачып. Ага карата парламент депутаттары ага карата өзүлөрүнүн мыйзамын да карай элек экен. Сиздин оюңузча парламенттин кишиси мурдагы депутаты катарында окуя кандай улганат? Бул бүгүнкү күндүн эң негизги ойлондурган маселеси болуп турат. Өзүңөр билесиңер, биздин негизги мыйзамыбыз баш мыйзам Конституция. Конституцияда жазылган, четко жазылган, так аныкталган. Эл депутаты өзгөчө оор кылмыш же болбосо жанагындай жеринен кармап албаса жоопко тартуу үчүн жогорку кеңештин, жоопко тартуу эмес, даже тергөө иштерин жүргүзүү үчүн жогорку кеңештин сөзсүз уруксатын алат деген. Ошол норма бар болчу. Бирок өзүңөр билесиңер, биздин чакырылышта дагы ушундай бир сенсациялуу окуялар болгон. Жогорку кеңештин уруксаты жок, иш козголуп, ал эмес колуна кишен салынып, депутаттар кармалган. Ошонун биз аныктыгын, ошонун мыйзамдуулугун, Конституцияда каралган нормаларды, ал эмес ошол эле УПКда каралган нормаларды биз кайта көргөзүп отуруп дагы бир мындай дайынына чыга албай, бул коррупция менен шектелген депутаттар эч кандай жогорку кеңештин уруксатысыз эле жоопко тартылат деген берене кирип калган экен. Ошонун менен бир топ депутаттарды жоопко тарткан. Бирок аягында ошол коюлган статьялар, ошол жоопко тартылган негиз болгон шектүү, кылмышка шектүү деген кылмыштар такталбай калган. Бүгүнкү күндө Генералдык прокуратурадан депутат Мадумаровду жоопко тартуу боюнча жогорку кеңештин уруксатын сураган постановление, токтом келип түштү. Бирок ошого карабай Конституциялык сот депутатты парламенттин уруксаты жок эле жоопко тартса болот деген жобосун чыгарып бериптир. Эми мындай да, Конституциялык сот бул башка соттордон, соттук системалардан өзгөчө айырмаланып турган сот системасы. Анткени булар мыйзамдын, Конституциянын негизинде ийне жибине чейин бардыгын териштирип туруп, бардык нерсени укуктук талаада, Конституциянын тегерегинде Конституцияга шайкеш карайт. Анан Мадумаровго коюлуп аткан күнөөнүн канчалык деңгээлде ошол нерсеге шайкеш келерин, такталарын билбей туруп, шашылыш түрдө жок, жогорку кеңештин уруксаты жок эле депутатты жоопко тартса болот деп, аны мындай бир далилдүү фактылар менен, жанагы укуктук нормалар менен, Конституциянын жоболору менен ачык айкын алып айтпай туруп эле ошондой жобону чыгарып койгону, бул дагы Конституциялык соттун кандай десем мындай ишмердигине бир мындай көлөкө түшүргөн токтом болуп калды да. Анан азыр эми жогорку кеңеште комиссия түзүлдү. Түзүлүп комиссия карап чыгыш керек, өзү процедурасы ошондой.
депутатка иш козголуп ошол генеральный прокуратурадан ошондой токтом келгенден кийин сөзсүз түрдө анын күнгөй тескейин, анын канчалык деңгээлде кайсыл жобо менен кандай статья менен каралып атат, ошого бул депутаттын канчалык деңгээлде тиешеси бар, аны комиссия изилдеп чыгат. Комиссия аны парламентке алып чыгат. Эми азыр мындай жанагыдай жарга такалгандай акыбал болуп калды да, депутаттар макулдугун берген күндө дагы уттурушат, бербеген күндө кырчылдаган кризис келет, саясий парламент менен башкалардын ортосунда. Кандай дейсиз? Парламент өзүнүн аброюн жоготуп бара жаткан жокпу? Парламент өзүнүн аброюн жоготуп баратат десем, мен дагы 4-чү чакырылышта парламентте отурган депутат катары кичине оозум барбай турат. Бирок парламент өзүнүн ишмердүүлүгүн мындай бир курч мүнөздө, мыйзамдын чегинде, өздөрүнүн регламенттин, өздөрүнө жазылган регламенттин негизинде, ошол эле мезгилде конституцияга таянуу менен мындай бир негиздүү кылып алып бара албай атат. Аны ачык эле айтыш керек. Себеби эмнеде? Себеби өзүңөр билесиңер, жогорку кеңеш бул эл тарабынан шайланып келген мыйзамдардын негизинде иштеген элдин негизги өкүлү. Ал жерге деген даяр кадр келиш керек. Ошол эле мезгилде бара көрүп барып, ошол жогорку кеңешке барганда үйрөнөм, же болбосо эл тарабынан шайлангандан кийин элдин болор болбос бир үндөрүн жол салып берем, көпүрө бузулуп калды, арыкты тазалап койсун, же болбосо мектептин ремонтуна мынча акча керек экен деген маселени көтөрө берсем эле мен депутат болот экенмин деген түшүнүктөн кайтыш керек. Ал жерде ар бир көтөргөн маселең, ар бир караган мыйзамың сенин ошол эл үчүн иштеп, ошол эле мезгилде ошол мыйзамдын аткарылышы, жазылышы, көтөргөн маселеңдин баардыгы сенин укуктук негизде, конституциянын негизинде болуш керек. Бүгүнкү жогорку кеңештин курамын карап отуруп, ар кандай курамда келгендер бар. Ошол эле мезгилде жогорку кеңеш депутат деген атты түшүнүшөт, бирок жогорку кеңешке барганда депутат эмне иш аткарыш керек экенинен такыр күмөнү жок, кабардары жок депутаттар да келип отурат. Демек, табигаты өзгөрүп баратат. Табигаты өзгөрүп, негизги жогорку кеңеш өзүнүн ишмердүүлүгүн, өзүнүн табиятын, өзүнүн эмесин мурдагыдан дагы жыл өткөн сайын мындай бир өзгөрткөндө дагы жакшылык жака эмес, мындай чабал жака өзгөртүп баратат. Ошол негизде бүгүнкү күндө, мисал үчүн, ошол Мадумаровдун тегерегинде болуп аткан Конституциялык соттун чыгарып берген токтомунун мындай ийне жибине чейин тактап, ошону такылдатып туруп айта турган өтө деле мындай кандай десем, тажрыйбалуу, кесипкөй, ошол эле мезгилде иш билги, ошол эле мезгилде мыйзамдардын баардыгын чаккан депутаттар жок эсе көп эмес, жок эсе. Болсо дагы азыраак алардын үнү теңелгиси келбей турат го дейм. Беркилердин үнүнөн басылып турат. Анан кийин өзүңөр билесиңер, кырдаалда курч болуп тургандан кийин азыр болгондо дагы Конституциялык сот ошондой токтом чыгарып бергенден кийин баардыгы билгендер дагы өздөрүнүн карманып турат. Жакында могу социалдык тармактарга да чыкты өлкөнүн президентинин кеңешчиси Абыкеевдин сөзү. Ал киши айтып атат: парламент төңкөрүш болсо тарап кетет, таппай каласың депутаттарды. Андай болгон да тарыхта дагы. А курултайчылар тарабайт деп атат. Эгерде биздикиндей парламентке караганда курултайды мындай тутуп тирене алсак, кандай болот эле? Бул калыптанып калган 30 жылдык көз каранды суверендүү мамлекет үчүн бул өтө мындай осол ишти. Эми Абыкеев кайсыл деңгээлде айтып атат, эми өзүнүн деңгээлине жараша айтып атат, парламент тарап кетет, анан курултайчылар калып калат. Ким кепилдик берет?
курултайчыларга. Эртең митинг болбой эле койсун. Эртең бир митинг болуп, ушундай бир мурдагы көрүнүштөр кайталанып кетсе, ошол курултайдын курамындагы жанагы кеңеши деп атабы, 20-30 киши чуркап келип, мыйзамдык талааны кура коелу деп айтат деп кимге билдик берет? Ошо Абыкеевге билдик береби? Мен ачык эле айтат элем, Абыкеев өзү деле качып жүргөн убагында. Анан кийин мындайда бышкан аштын ээси көп дегендей, даяр оокатка келип алып, автор болуп, анан ошонун ийне жибин талдап, анан элге таңоолап, анан бул мындай эле, бул тигиндей эле деп айткандар азыр көбөйдү. Эмне болгон күндө дагы парламент бул мыйзамдуу бийликтин бир бутагы. Качып кеткен күндө дагы аларды чогултуп, алардын үнүн, алардын мыйзамдарын, ошол токтомдорун чыгартканга болот. Убагында болгон да парламент, анткени ал парламент көз каранды парламент болгон. Ошон үчүн биз кандай кырдаал болбосун, бийликтин бир бутагы дайыма туруп, өзүнүн позициясында, өзүнүн эмесинде туруш үчүн биз эркин парламентти түзүшүбүз керек болчу. Кыйын болот. Кыйын болуп атат эркин парламент. Бир жагынан ошол буга чейинки көз каранды парламенттин ишмердигин көрүп алып туруп, мүмкүн ошентип айтып аткандыр. Бирок курултайды, мисалы үчүн, парламент менен тең катар коюу бул Кыргызстанда, кыргыз бийлигинде эки парламенттин, эки мыйзам, кандай десем, мыйзам чыгаруучу органдын дагы бир дубликаты. Эки баштуу ажыдар чыгып атат да. Да, эки баштуу бийлик. Мындай. Мына биз бул Ленин шайлоо округунда биз мындай бир ыраттуу шайлоо өткөрө албадык. Бул көргөзүп койду. Бул борбордо болду, тетиги нарында же чаткалда эмес. Эл түшүнүп эле турат көп нерсени. Аягы жанагыдай кырдаал менен бүттүк. Ушундан улам азыр эл бийликке ишенүү даремети ылдыйладыбы же биз эл ушунча өзгөрдү, элдин дагы ушундай парламентке, биздикиндей өкмөткө, биздикиндей шайлоочуларга татыктуу бир жагы көрүнүп атабы? Биз эмне каяка баратабыз? Мындайда Жылдыз, өзүң билесиң, бизде Кыргызстанда акыркы кездеги окуялардын, ар кандай окуялардын бардыгы ушул шайлоонун тегерегинде келип чыккан. Парламенттик шайлоо болобу, президенттик шайлоо болобу, ошолордун тегерегинде келип отуруп, биз бир эмес өзүңө белгилүү болгондой канча жолу бийликти биз мыйзамсыз алмаштырдык. Төңкөрүш жолу менен. Мыйзамдуу, укуктуу таалаага келебиз деп канча Кыргызстандын, кыргыз элинин башынан эмне деген окуялар өткөн жок. Бирок ошол улам жыл өткөн сайын элди жетекчилер эмес, эл өзүн өзү тарбиялаптыр. Тарбияланып келе жаткан окшойт деп атам. Анткени өзүң айткандай, мынакей борбордо болуп аткан шайлоо системасында көрдүңбү азыр шайлоо кандай чыгат? Болгондо дагы бир мандаттуу шайлоо округунан мен ойлогом ушунча талапкер коюп аткандан кийин өзүңөр билесиңер, бул жерде дагы бир жолдору дагы бир мындай ыңгайлаштырылганда, анткени жанагындай моунча процент менен өтөт деген жок. Ким көбүрөөк добуш алса, ошол парламентке келип отурат деп. А бирок мына элдерди көрдүңөр, өздөрү контролдоп, өздөрү иретке салып, ошол эле мезгилде мен айтпайт элем бийлик дагы кол кушуруп отуруп алган жок деп. Мен ошол баягы бир талапкер балдарбы же ошол шайлоочуларбы, бир топ балдардын бир соцсеттен интервьюсун угуп калдым, ошолор айтып атат. Да бизге укук коргоо органдары, айрыкча мына милициялар жакшы жардам берди. Анткени биз мурда деле дейт ушундай мыйзамсыздыкты айкындачубуз дейт. Бирок биз убагында ушундай кылып далилдей албай, бизге ошол укук коргоо органдары тарабынан мындай толук колдоо болбогондуктан биз көп жолу биз колубуздан чыгарып жиберчүбүз. Бул жолу бизге ошол мыйзамдуулук жагына келгенде ошол укук коргоо органдары жардам берди деп. Мына көрдүңөр, ошонун негизинде шайлоо азыр бузулуп турат.
айтып атышат, кайра шайлоо болот деген дагы эметип атат. Ал кайра шайлоо болуунун жол жоболорун дагы азыр эсеп изилдеп атышат. Кайра шайлоо болгондо кандай болот? Азыркы талапкерлер эле тегерегинде болобу? Же болбосо дагы жаңы талапкерлер кошумча болуп, же болбосо бул талапкерлердин бардыгы жанагы күмөндүү болуп аткан, добуш сатып алды деп күмөндүү болуп аткан талапкерлер чыгып калып алардын ордуна кайра келеби деген азыр Борбордук шайлоо комиссиясы мунун үстүндө иштеп атса керек. Бул өтө бир жагынан өтө жагымсыз болгону менен менин жеке баамымда мындай бир жылыш бар окшойт. Ушул шайлоого болгон кайдыгерликтен элдер деле тажаган окшойт. Мурдагыдай болбой мындай бир шайлоону олуттуу көз карашта карап калган окшойбуз. Же болбосо ушу элибиз деле, эл журт деле, шайлоочулар деле бир мындай шайлоону бир мыйзамдуу түрдө өткөзүп, бир парламентке бир элдин үнүн, элдин эле үнүн жанагы жөнөкөй эле үй тиричилик сөзү менен эле кыйкырган эмес, бир мыйзамдуу, реалдуу иштеп, мыйзамдуу термин менен ошол жерде талашып отурган бир өкүл керек экен деп элдин көкүрөгүнө кирип калган окшойт деген бир менде ой кетип атат да. Азыр жана туура айтып атасыз, эми биз 2005-жылдан бери эле мыйзамдуу талаадан чыгып кетип, анан 2017-жылы араңага кирип, анан кайра эле ошого чыгып атабыз. Ушундан улам деги эле дүйнөдөгү азыркы өзгөрүүлөр, жалпы дүйнөдөгү адамзаттын башынан өтүп аткан, өтө турган алдыдагы өзгөрүштөрдүн бардыгынан Кыргызстанда четте калбайт да. Биз азыр абдан жанагы 3 шундуктуудай ордо болуп бөлүнө турган дүйнөнүн ошолордун чоң мамлекеттердин биз абдан кызыкчылыгында турабыз. Балким же ушундай сценарийдин жана чыңалуунун бир керемети келип акыры бизди бир башка ата бабадан келаткан ошол эле ыйман, уят, мындай жалпак тил менен айтканда мыйзамдуулук деген бир жакшы нерселерге түртөт болсо керек деп жеке өзүм оюмда. Бирок мына ошол сценарийди басып өтүүдө чыңалууну эмнегедир интеллигенциянын орду, ал эми 20-кылым интеллигенциянын жүрөгүн алып койгон да билесиз аябай. Ошол интеллигенциянын орду дагы эле билинбей эле, баягы көчө кыйкырыктардын, отуруп алып сүйлөгөндөрдүн каалагандай, бир аркы беркини тейлей албаган кээ бир ашыкча сөздөрдүн негизинде жүрүп аткандай да. Биз эгерде арыла турган болсок мындай нерседен эмненин негизинде иш алып барыш керек? Балким биз улуу муун, 3 муундун көпүрөсүн түзө албай атабыз. Балким биздин өнүгүүбүз таптакыр бир мыйзамдан, конституциялык бир чечимдерден эмес, жана өзүңүз айтып аткандай эл өзүн өзү тарбиялаптыр деген бир жөнөкөй нерседен көз каранды. Бул абдан оор бүгүнкү күндүн актуалдуу ойлонто турган маселелеринин бири. Абдан чоң маселени козгоп атасың. Өзүңдү дагы көп ойлонтуп жүргөн окшойт бул нерсе. Баарыбызды ойлонто турган нерсе. Туура айтасың, бүгүнкү күндө жалгыз эле биз эмес, жалгыз эле Россия менен Украина эмес, дүйнө азыр удургуп, дүйнө азыр дүңгүрөп турган мезгил. Ошол аалам кандайдыр бир мындай бир айкалыш мезгилге түшүп аткандын чордонунда азыр Россия менен Украинанын мамилеси болуп турат. Булар ошонун тегерегинде, мисалы үчүн, бүт дүйнө аалам көзүн салып тургандан кийин чет коңшу мамлекеттер, ал эмес мурунку Союздун курамына кирген постсоветтик мамлекеттер дагы четте калган жокпуз. Биз деле ойлонуп атабыз. Биздин жетектилер деле ойлонуп атат. Кандай болот? Бул кимдин пайдасы менен аяктайт? Эгерде ушул маселе бирөөнүн пайдасы менен аяктаса, кандай доор түзүлөт? Кандай бир аалам алкагы пайда болот деген. Бул күтүлгөн дагы, күтүлбөгөн дагы нерсе болуп калды. Өзүңөр билесиңер, бул экөө бир славян мамлекети, бир тууган эл. Бул жерде
жалгыз эле Украина менен Россия эмес, бир жагында Россия державасы өзү турат. Россия Украинаны ортого коюп алып туруп, бүтүндөй Европа, Америка менен, Батыш менен, ошонун ичинде Америка менен күрөшүп атат. Мындай жөнөкөй тил менен, ойлонгон тил менен айтканда, Россия үчүн абдан кыйынга туруп атат. Анткени Украина менен токтотуп койгонго, бул менин бир тууган элим эле, өзүнүн эли ошо жерде дегенге, тиги аркасында Украинаны көкүтүп турган аркасындагы Батыш менен Америка жөн турбай. Туура, Чыңгыз хан монголдор үчүн батыр да, башка элдер үчүн баскынчы катарында тарыхта калган. Ал эми ошончолук өзүнүн дараметин, күч аракетин колдонуп туруп, ушул нерсени ушунчалыкка созбой токтотуп койгонго дагы мунун дагы бир нерсе түрткү болуп турат. Анткени карапайым эл турат жерде. Ошол тарабынан алганда азыр кандай башталып, бир кандай мөөнөттө аягын кандай кылып бүтүрөбүз деп кандай баштаганын өздөрү билеттир. Бирок көпкө созулуп кетип, бүтүндөй дүйнөнүн көңүлүн буруп турган мезгил. Алкакта. Ошол мезгилде биз дагы ойлонуп турган мезгилибиз. Кандай болот? Эки бир тууган эл ушундай болуп, аягы бүтпөй, эмне менен бүтөөрү күмөн болуп, дүйнө кайсыл мезгил канчага бөлүнөт, кандай алкага бөлүнөт. Россиянын кемеси тарапташтары ким болот? Батыш менен Американын көздөгөн максаты эмне менен бүтөт деп ойлонуп турган мезгилде, биз деле андан четте калбай, ошол эле баягы карым-катыш, алака береке, экономикалык байланыш, анын сыртында саясий дагы көз караш, ошолордун тегерегинде абдан ойлонуп, биздин ордубузду кандай көрөсүз? Биздин ордубуз кандай болот деп, ар бир жөнөкөй эле бир күнүмдүк оокаты менен алек болгон эле адамды ойлондурбай койбосо, башка баарын ойлондуруп турган мезгил. Ошол эле мезгилде биздин ордубуз кандай болот? Менин жеке оюмда биздин ордубуз абдан бир мындай нейтральный болуш керек да. Эми азыр мезгил ушундай, дайыма эле нейтралдуу боло албайсың. Нейтральный боло албай турган мезгил айтайын десең, мисалы үчүн, биз Россия менен абдан тыгыз карым-катыштабыз. Баарыбыз эле билебиз. Саясий жагынан дагы, экономикалык жагынан дагы, турмуш, ал эмес турмуш тиричилик жагынан. Тарыхыбыз дагы 70 жылдык тарых, бул жөн тарых эмес. Турмуш тиричилик деген жагыбыз мына биздин мигранттарыбыз окатын кылып атат ошол жакта. Ошондой жагыбыз бар. Ал эми Россиянын ошол жагынан алып, жок, бул Россиянын жүргүзүп аткан саясатына бир мындай бир жакындан бир көз карашта карайын дей турган болсоң, бир мамлекеттин суверендүүлүгү турат бу жерде. Украинанын суверендүүлүгү турат. Ошол алкактан алганда биз ушундай кырч алыш мезгилде биз эмнеге таянч элек? Биздин Кыргыздын тарыхынан деле далай башыбыздан өткөндө, мисалы үчүн Манас калмактар менен кырылып кырчылдашканда, ошол эле Кененсары менен теги Ормон хандын кырчылдашында кандай нерселер менен бүткөн, ошол эле Кокон хандыгында биз кандай нерселер менен чыгып кеткенбиз. Ошол нерселерди биз тарыхты эске алып, данышмандык, анан кийин биз эң негизгиси баалуулуктарыбызды сыйлоо менен ошонун тегерегинде ой жүгүртүшүбүз керек. Биздин кыргыз элинде эмнелерибиз баалуулук? Биринчи тарыхыбыз баалуу, баалуулуктарыбыз биздин ошо түптөп, ушу Кыргызды аз эл болсо дагы эгемен, суверендүү мамлекет катары эли жерибиз бар, картада ордубуз бар мамлекет катары келатабыз да. Бизди ушул мезгилге эмне алып келди? Биздин тарыхыбыз алып келди. Биздин ошол эле кездеги салт сана, баалуулуктарыбыз алып келди. Ошол эле мезгилде Кыргыздын эч кимге мындай бир алмашкыс өзүнүн бир жанагындай намыскөйлүгү, намыстуулугу, эли жерин сактоо, 1 метр жер үчүн биздин ата бабаларыбыз күрөшүп келген да, туурабы? 1 метр жер үчүн. Биздин ошол территориябыздын бүтүндүгү, анан кийин эли жерибиздин ушул
баалуулуктарыбызды кийинки урпакка салттуу өткөзүп берүү бул кыргыз элинин бир кайталангыс олжосу. Ошол нерсенин тегерегинде ой жүгүртүп, ошол нерсенин тегерегинде биз иш алып барышыбыз керек го. Мына жакында мындан бир эки жыл мурда болсо керек, Кытай мамлекетинде жана жалпы манас айткан бир көрүнүштү көрүп, мен эми биз сиңип калган да бизге бирден манасчы болуп жүрүпчү, бирден манасчыны болуп жүрүп. Мындай өнүрөөк учурады эле. Бирок мына быйыл ушу өткөрүштү мектеп аралык кылып бүт республиканын бардык булуң бурчунда. Мисалы, филармониянын алдындагы республикалык акыркы жыйынтыгында балдардын манас айтканын көрүп мен сүйүндүм. Баары бир бизде сөз жараткан эл эмеспизби? Сөзгө өзгөчө маани берип, эми анча миңдеген балдарыбыз манас айтып жиберет, манасчы болот дегенден алысмын. Бирок ошого карабай, ошол манастын түптүү өзөгү ар бир баланын жүзүндө ойноп турганын көрдүм да. Анткени жана фонтанга беттерин жууп алып, кайра барып ошол репетицияны ошону жасап атат. Мага өзгөчө жакшы маанай калтырды ушул сапар. Ошондон улам манас сөздөн жаралган, биз сөз уккан, сөз баалаган, сөз жараткан, манас жараткан элбиз. Демек, тил биз үчүн абдан маанилүү. Тилге келгенде, бизде Конституцияда эки тилди эми башынан эле орус тили менен расмий тилди бизге улуттук тилге чиркештирип коюлган. Ошондон улам жакында мыйзамдын айланасында абдан көп сөз болуп атат. Бизде орус тилин абдан өздөштүрбөсөк, орус мамлекетине бир башкача көлөкө түшөбү? Же болбосо азыр орус тили кандайдыр бир коопсуздуктун статусуна айландыбы? Мен бул нерсени орус тилин таптакыр эле сиңирип эле кыргызча сүйлөгөн катары орусча дагы сүйлөп, анан кийин ошол орусча ойлонуп, ушундай болбосоңор эле, анан кийин силер менен бир алакабыз үзүлүп, же болбосо же бир карым катышыбыз, же болбосо мындай бир саясаттагы бир ордуңар такталбай калат деп ачык айкын басым көргөзгөндө эле эч ким жок бизге. Эми мындай эл экенбиз да, эми өзүң билесиң, 70 жыл бою бул эми баягы идеология да ошондой болгон, коммунисттик партиянын мындай көсөмдүгү, анын негизги программаларынын бири да ошондой болгон, орус тилди үйрөнүп, орус тилди орусча сүйлөп, орусча ойлонуп эметип калган жарандарыбыз көп болгон. Аны моюнга алыш керек. Эгемендикти алгандан кийин ошол барьерден тез эле чыгып кете албай койдук. Тез чыгып кетиш мындай кыйынга турду. Ал дагы эми өз мезгилинин, ошол кездеги мүмкүн саясаттын, ошол кездеги жетекчилердин, ошол кездеги партиялык системанын өзүнүн бир жазылбаган бир мыйзамдарынын негизинде ушундай нерсе орноп калган болуш керек. Таптакыр эле мындай бүтүндөй мындай кыргыз тилди өздөштүрүп кетүүгө деле мындай байкалбаганы менен бир мындай саясат жүргөн болуш керек. Анын бир белгиси биздин абдан көсөм белгилүү жетекчибиз Аразаков аксакалдын кызматтан кетип, өзүнүн эли жеринен кетишине дагы ошол кыргыз тили эме болуп калган, түрткү болуп калган. Ошол себептен дагы орус тилдүү граждандарыбыз, орус тилдүү инсандар көп болгон. Анан ошонун негизинде кала берип, биз баягы эгемендикти алгандан кийин баягы тез өзүнүн тилине өтүп кете албаган көп биздин инсандар ушу орус тилин катарлаш официалдуу тил катары 30 жыл өттү. Конституцияга киргизип койду. Ошондон бери келе жатат. Бирок мени бир ойлондурган нерсе, мен ушуну көп өзүмчө ойлонуп жүрөм да, бүгүн тилди көтөрүп калдың, ушуну бир айтып алайынчы. Биздин жетекчилерибиз кимиси болсо эле Кремльге жолугушууга барганда эле ушу же мен таң калам да, же алар сурайбы, сен орус тилде жакшы сүйлөйсүңбү, орус тили кандай,
сен мектептериңде сен келгенден бери орус тил кандай окутулуп атат, сага чейин кандай эле деп же мындай сурайбы? Вроде сүйлөшүп атканда андай нерсени мен абдан эле мындай кулагымды түрөм да. Ушу бир мүмкүн шыбыр-мыбыр болуп эметип калса угуп каламбы деп. Андай деле суроо салбайт да. Анан эле ошол жерге барып эле bizde орус тили официалдуу тил болуп конституцияга кирген. Bizde орус тили момундай болуп окутулат. Орус тилде момунча киши сүйлөйт, даже процентовкалары менен канча мектепте канча саат киргизет, ошонун баарын саймедирин деп айтышат да. Анан мен кээде ойлойм да, бул Кремльге жолугушууга ушу тил үчүн эле барышабы. Ошол жерден тилди. Муну мен эмнени айтайын деп атам. Өздөрүнүн өздөрү эле ошо тилди ошол Россияга мындай эсине салып атат да. Алар мүмкүн айтпайт деледир. Эми суверендик кыргыз мамлекети болгондон кийин ар кимдин өзүнүн тили болуш керек да, туурабы? Ошон үчүн биз мамлекетпиз да. Анан кийин алар эгерде сурай турган болсо, мындай бир сыйкатып деп коет биздин дипломатиянын тили бар да эже. Сыйкатып деле мынтип айтып койсо болот да, бизде эми кыргыз мамлекети болгондон кийин эми тилибиз менен мамлекетпиз да. Анан ушунчалык эле кыйналып баратса, конституцияда кыргыз тили негизги тил болуп кирип калган да деп койсо деле алар чукулабайт эле да, туурабы? Ушу байкайсыңбы, Жылдыз? Канча кайсы жетекчи барсын? Эми Москвага баргандан кийин эми ойлойсуң да, бир маселе чечилет. Эми бул жаманбы, жакшыбы? Биз 70 жыл бою бир мамлекет, бир постсоветтик мамлекет болгонбуз. Азыр деле карым-катышыбыз башка эмелерге караганда алар менен биз тыгыз байланыштабыз да. Эми кандайдыр бир маселе чечилип келет экен деп башка мамлекеттерге барган визитке караганда мен Россияга жетекчилердин визитин абдан мындай кунт коюп окуйм да, угам, кандай маселе көтөрүлдү, эмне болду. Сөзсүз түрдө тилди көтөрүшөт. Орус тили мынандай тил, орус тили тигиндей тил. Анан ошентип эле атса, анан кийин биздин кыргыз тил байкуш басмырланып атпайбы? Анан кийин баягы карапайым эл карап отурган жаштар деле ойлойт экен да, жетекчибиз барып тиерде айтып атса, кыргыз тил мынтип атса, мамлекеттин жетекчинин аброюн деле көтөрүп, мүмкүн бирөөлөр ойлойт, жетекчиге жакшы көрүнүш үчүн деле бир орусча сүйлөйүнчү, орусчаны өздөштүрөйүнчү, тереңирээк деп. Ооба, эми мына мыйзам чыкты, мамлекеттик кызматта кыргыз тилин билбегендер кызматтан кетет деген нерсе менен. Бул эмне деген маселени алып келет? Бул дагы 30 жылдан бери келе жатып, айла кеткендеги бир мыйзам болуп калды. Биз ошону кыргыз тилин билбеген кызматтан кетет деп официалдуу түрдө мыйзам жазып киргизбей туруп деле зарылдыкты жаратып койсок болот болчу, Жылдыз. Биз ошону акырын эле ошо иш кагаздары менен сөзсүз ушундай чуу көтөрүп, жогорку кеңешке алып кирип, анан кийин элдин баарын ызы чугулуп, окуй мен орус тил, кыргыз тил билбесем эртең кызматтан кетет экенмин деп элдин баарын шишке отургузбай эле 30 жылдан бери ушуну жакшынакай эле өзүң айткандай дипломатиялык негизде эле ушуну ишке киргизип койсок болот эле. Ар бир ошол кыргыз тилин билбеген, кыргызча эркин сүйлөп, оюн эркин айтып, эл менен карым-катыш болуп, элдин кыргызча оюн өзүнө сиңире албагандан кийин мен бул кызматка барсам кыйыныраак болуп калат экен. Анткени мен калың эл менен карым-катыш кыла албай турбаймынбы? Ошолордун оюн мен, ошолордун эмесин терең өзүмө сиңирип, ошолорго ошо өздөрүнүн тилиндей кылып түшүндүрө албай турбаймынбы деп ошол кызматка кетип атканда этият боло турган жагдайды түшүнүп, мамлекетчилдерди даярдашыбыз керек болчу. Ошондой мекенчил, мамлекетчил кадрды даярдасак болот болчу. Анан кийин эми айла кеткенде келип алып туруп, эми кыргыз тил билбеген. Бул мисал үчүн билбейм кимдер кандай кабыл алды, мен кичине намыстандым. Мисал үчүн, эмне үчүн Ташкент, расмий Ташкент өзбек тилди билбегени үчүн сен мындай кетесиң деп айтпайт. Өзбекстанга барып көрүп жүрбөйлүбү? Бардыгы өзбекче. Бүгүн барган бир айга чейин сөздүктү колдонуп болсо дагы өзбекче сүйлөгөнгө аракет кылат. Эми Казакстанды айтпай эле коелу, алар бизге караганда көп орусташып кеткен, анткени алардын территориясы ушул тыгыз туура жана ушул Россия менен байланышып турат. Ушул бүгүнкү акыбалыбыздын бардыгын ушул күнгө алып келип коюшу, анан Дубайда чай ичишкендер жөнүндө сүйлөшкүм келип атат сиз менен.
бары тең жашынакай, ушул күндүн бардыгын академикпиз, кыйын өндүрүшчүбүз, тышкы иштерин кыйын билчүбүз, тең ата сүйлөшчүбүз, жакшы алып барам Кыргызстанды. Анан 5 күндө кризистен чыгарам дегендердин бардыгы куржун бизге сөз бергендер. Дубайда жолугушту. Ар түрдүү пикирлер жаралып атат. Сиздин оюңузду уккум келет. Ушуну биринчи укканда, пикирлердин баарын укканда кандай ойго келдиңиз? Мен кандай ойлонууну да билбей калдым. Анткени бул мен үчүн абдан күтүлбөгөн нерсе болду. Анан бир топ анализ кылып отуруп, анан мен мындай чечимге келдим. Айрыкча жана 2 президент, Акаев менен Бакиевдин тегерегинде. Буларды эми бирин Москвага, бирин Минскиге элчи кылып, же болбосо конокко барып келгиле деп жиберген жок да. Элдер муну кубалап жиберген. Мен түшүнөм бул экөөнүн. Ата мекенин эли жерине болгон кусалыктан өткөн кордук жок. Бирок бул тагдырды өздөрү жаратып алды да. Биз өлкөнү бергенбиз да аларга. Ага ишенип өлкөнү берсек, ошондой тагдырды өздөрү жаратты, кетти. Аны эл болбойт экен деп аны кубалап кетиришти. Анан кийин мен түшүнөт элем. Азыркы президент Садыр Нуркожоевич дагы, Камчыбек Кыдыршаевич дагы ошол жерде чогуу болгон турбайбы? Булар азын оолак баягы жаш курч мезгилинде, ошол экөөнүн мезгилинде иштеп калды. Булар жанагы күнгөй тескейин анча аныктай элек мезгилде переворот кылып бул экөөнү кубалады. Менин таң калганым Роза Исаковна менен Алмаз Атамбаевдин ошол жерде бир столдо отурганы болду. Кандай эмнени ойлонуп отурду? Алмаз Атамбаевдин ар бир интервьюсун өзүңөр билесиңер. Деги эле бул жашоодо эмес, бул жарыкчылык дүйнөдө эмес. Аркы дүйнөдө дагы кезигишпей турган. Аркы дүйнөдө дагы кокустан кезигишип калса, ошол жерде дагы тескери карап кете турган позицияда болчу. Бул бир. Анан кийин эми баягы 2010-жылы өзүң билесиң да, оор мезгилде, оор кылчылдаган мезгилде эл ишенип, ушул кыз бала биздин тарыхыбызда ушул аял кишинин дагы ушундай кыйын мезгилде бир кыйынчылыктан, кырчылдашкан мезгилден чыгып кеткен бир нерселери бар эле деп туруп, ошо Роза Исаковнаны кыска мөөнөт болсо дагы элдин башына, ошо кыргыз элинин башына алып келди. Бир дагы фамилиясы коюлбаса дагы эл макул деди, туурабы? Ошол эжекем эмнени ойлонуп отурду экен дейм да. Анан кийин менин оюмча бул экөөнүн жүргүзгөн саясаты, экөөнүн ошол бирөөнүн 15 жылдык, бирөөнүн 5 жылдык башкаруусу туура болгон экен да. Баары ошол жерде ушул адамдардан бир мындай тажрыйба алайлы, ушулардын дагы бир кеңешин алайлы, ушулардын бир дагы бир акылын угайлы деп чогултту да. Жөндөн эле чогулткан жок да, туурабы? Ошол жаатынан алып караганда, буларды эл мыйзамсыз деп кубалап ийгени менен, булардын берки жүргүзүлүп аткан мынакы 3-4 президенттин ишмердиги жокко чыгып калып атпайбы? Кайра буларды алып келишибиз керек экен да. Силерди бекер кубалаптырбыз. Силер туура иш кылган экенсиңер деп туруп, алып келип, булардын жанагы чай бергенинен столдо отурганын мындай бир ача турган болсок, нар жак бер жагын ача турган болсок, булардын кылган иши туура экен. Анча-мынча эле жаңылыштырып кетпесе, эми бир гана Кудай жаңылышпайт, пенде болгондо эми баары жаңылышат. Силер туура иш кылган экенсиңер деп аны алып келсек, андан берки 4 президенттин ишмердиги эмне болот? Алардын ишмердиги жокко чыгып калабы? Ушуну ойлонуштуу экенби деп эле мен таң калдым да. Мен башкадан дагы мен Роза Исаковнаны кантип отурду экен ошол жерде, эмне деди экен, давлениясы көтөрүлүп кыйналып кеткен жокпу, ооруп калган жокпу десем, андан кийин мен абдан көпкө аңдыдым. Жок, жапжакшынакай эле, эми ошол азыр ал киши бир башка варианты чоң миссиясын аткарып теги Афганистанда отурат. Ошол жактан келиптир. Тиги башка вариантты ойлогон жоксузбу? Мисалы,
элге жерге болгон кусалыктар ичтеринде болсо керек. Ошол бир долбоорду аткарыш үчүн азыркы бийликти да улам жүдөтө беришип, алар айта берип. Анан булар мына месе элге салып көрөлүчү деп, анан эл момундай каалабай турат деп жол жаап атышкан жокпу? Жолу жабылып калды да баарын. Ал дасторконго отурганга чейин эле жүдөтүп баштаган, жүдөтүп атып акайып келип албадыбы? Эми ошондо дагы бир чекилик кетти да. Мисалы үчүн ошону айтышты. Кумтөр боюнча көрсөтмө берем деп кетти. Кумтөр боюнча көрсөтмө бер деп Акаевка ким статус берди? Кумтөр боюнча Акаевтан тескерисинче сураш керек болчу. Ай, сен ушул Кумтөрдүн байлыгын эмне кылдың эле? Каяка чачтың эле деп. Кумтөр Акаевдин убагында ачылып, Акаевдин убагында чет элге берилип, бир эмес ушул аягын таппай калдык. Акыркы канча Сентерага чейин, азыр Сентера Голдко чейин канча фирма келип эмнелер болду. Ушу Кумтөр үчүн Кыргыздын биринчи туңгуч премьер-министрдин башы кетпедиби? Анан кийин эмне үчүн эме Акаев келип көрсөтмө бериш керек экен Кумтөрдүн тегерегинде. Ошондон кийин эле бийлик башындагылар ага чейин эле жүдөгөн окшойт. Акаев биринчи жүдөткөн экен, алып келе койду. Мына азыр келип ээрчишип алып, байбичеси экөө бу жерде жүрөт. Албетте алар келгенден кийин тиги Бакиевдин дагы тарапташтары уже кыймылдай баштады да. Анткени экөөнүн куулганынын төркүнү бир. Экөө тең элин аткан, жерин саткан, байлыгын чачкан, бийлигин ашар жолу менен башкарган деген ярлыктар менен, деген доомат менен эл кууп чыккан. Кой. Булардын бир чоң азыр кемчилиги мезгил өзгөрүп, эл өзгөрүп калганын билбей турушат. Эми айрым бир топтору өзлөрүнчө кулагына ошол кездегидей саймедирип атышса керек. Биз бул долбоорду ишке ашырабыз жана башка деп. Бирок мекен бирөө эле да, мекенге тынчтык керек. Сиз бир интервьюңузда депутат кезиңиздеги Ширшов боюнча жакшы маалымат берген экенсиз. Ширшовдун ушул биздин республикага атайын финансылык чоң дареметте жасаган махинациялары туурасында, Ширшовдун эми бүгүнкү күнгө чейин жоопко тартылбай жүргөндүгү туурасында. Бирок эгерде ал жоопко тартылса, бул тарыхый процесс дептирсиз. Тарыхый процесстин эмнеден көрсөк болот? Ширшовдун схемасы деп азыр мектептин окуучулары десем мен жалган айткан болуп калам. Студенттен баштап бардыгын түшүнүктүү. Ширшовский схема десең, энергетика деп түшүнүшөт. Ширшовдун схемасы деген эмне десең эле, энергия коррупция деп. Өзүң билесиң, биз энергетикага бай мамлекеттерденбиз. Көптөрү мындай бергенде бизде байлыгыбыз жок, бизде кошу мамлекеттерде болгон нефти газ жок, бизде тигиндей жок, мындай жок деп жүрүп, Кудайым алтынды берди эле, аны дагы колдон чыгардык. Бизде бирок биз энергия ресурстуу мамлекетпиз. Ошол энергия ресурсту ушунчалык жанагы юбилейный схема менен кантип байыш керек, байынын жолун ушунчалык түзгөн ушул Ширшов. Мунун башы жанагы ушул энергетикалык мындай жакшы жагын эмес, энергия коррупцияны түзүү боюнча мындай компьютерде эч ким иштеп чыга албайт. Орустар айтып коет, злой гений деп. Ушундай түзгөн, ушул убакка чейин аягына чыга албай атат эч ким. Тескерисинче ошол схеманы түзүп туруп ушунчалык тамырлатып таратып койгон экен. Ширшов өзү кетип калган азыр, энергетика башкасында деле эмес. Эмесин мындай майнабын, ыңгайын кандай көрүп атат билбейбиз. Бирок ушул убакка чейин мына энергетикадагы ушул коррупциялык схема эч качан ачылбай атат. Ошонун тизмеги менен, ошонун эмеси менен келе жатат. Мен ушул энергетика боюнча мен абдан көп изилдедим. Депутат болуп жүргөндө, оппозицияда жүргөндө дагы мен ошол өзүңөр эсиңерде болсо керек, ынтымак курултайында дагы мен ушул схеманы алып чыккам. Анткени бизден өндүрүлүп чыккан энергиянын, Токтогул каскадынан өндүрүлүп чыккан энергиянын баасы менен бүт баарын кошуп жанагыл
распред компанияга келип анын үстүнө жанагы бирдемелерин техник потеря дагы бирдеме деп бүт баарын кошкондон кийин дагы 72 тыйындан сатсак момундай ошол эмелерге жетет, жогору жактагыларга жетет деп мага ошол энергетиканы изилдеп жүргөн эксперттер бир эмени берген да. Ошондон кийин мен абдан кызыктым. Абдан кызыгып, анан парламентке келгенде баягы документтерди алганга дагы жол ачылат да. Сурап аласың, доступ бар, ошолордун баарын алып, ушу такылдап айтып атып дагы эч жеринен мен доказать этип, бизде энергия мынандай турбайбы? Эмнеге мынчалыкка жетип атасыңар? Каяка кетип атат? Деп мен эч учугун тапкан күндө дагы баары бир чыга албай койдуң да аягына. Ошондо мен айлам кеткенди айткам. Эгерде ушу Ширшовдун схемасын чачыратып, ошону күнөөлүү деп, камабаса да күнөөлүү деп тапса, бул Кыргыздын тарыхында жазылып калчу бир чоң нерсе деп. Бул абдан тамырлашкан, бул азыр деле бар. Азыр деле бар мына энергетикада. Мына эми жакында дагы бир башка тариф менен төлөй турган болуп атабыз, туурабы? Ооба, жогорулатылган. Жогорулатылган. Анан кийин ошону эмне үчүн жогорулатып атасыңар дегенге дагы мындай бир алгылыктуу жооп ала албайсың да. Булар аябай үйрөнгөн. Ушунчалык казып туруп, цифраны айтып туруп сурай берсең деле, нар жагынан айлантып келип туруп жоопту берип коюп чыга берет. Адам тамгаларлык кээ бир кырдаалдар болот эмеспи? Баары эле бизде бар экен. Ресурстар бар экен, энергетика, суубуз жана башка. Анда өткөндө бир кечүү муундан айтат, мынча кедей жашайбыз деп. Ошондо бир аксакал айтты, биз эми идеянын айланасында жүрүшүбүз керек. Дастан Исламович айтты да. Идея болбосо кыргыздар азыр бириге албайт. Анткени бизди ушундай чачыратып канга үлгүрүштү деп. Шундан улам аял бузулса бүт дүйнө бузулат дейт. Балким биз аял заты, кыздар, эжекелер, энелер, балким биз өз ордубузду билбей атабыз. Жылдыз, биздин кыргыз кыздары, кыргыз аял затынын орду бар болчу. Тарыхта биздин ордубузду билген чыгыш элдердин ичинен эми мактанбасак, кыргыз кыздарындай, кыргыз аялдарындай нарктуу, өзүнүн ордун тапкан, өзүнүн ордун билген, тарыхты түптөгөн чандале. Биз азыр жоготуп баратабыз. Бул абдан орчунду, чоң ойлонто турган маселе. Көптөрү буга анча маани бербей, көңүл бурбай келатат. Биз ордубузду таппаган үчүн ар жака удургуп калдык. Батыштын маданиятына удургуп атабыз, жаштарыбыз. Өзүбүздүн нарк каада салт, нарк насилибиз калды. Жок, бирок азыр мамлекет катчы сайрап атпайбы? Орто муундарда мына биздин муун, бизден кийинки бир муун да калса калды, калбаса жок. Биз кеткенден кийин бүттү, жок. Азыркылар кимге сугарып атат? Арабтарга сугарылып атат. Арабтын ичинде дагы, өздөрүнүн арабтын ичинде дагы салттуу исламдан, исламдан башка дагы бир секталар бар экен. Ошолорго баш коюп атышат. Андан кийин бир эмелерибиз батыштын баалуулуктарына, батыштын маданиятына баш коюп атышат. Ооба, чечине алып музейге кирип келип атышпайбы? Ошентип атып, биз түпкүлүгүбүздөгү өзүбүздүн эмесин жоготуп азыр удургуп атышат. Азыр ордун таппаган заман, ордун таппаган кыздар, ордун таппаган жаштар азыр келди. Бул абдан ойлонто турган нерсе. Эми улуу мундар айтып атат да, биз бир идеологиянын тегерегинде чогулушубуз керек, бизди ушинтип чачыратып койду, биз 30 жылдан бери ордубузду таппай калдык, чачыраттык. Эми ошентип мен айта берсем, сен айта берсең, дагы бирөө айта берсе, акыры ошону ким чачыратты? Чачыраткандар өздөрү бир чогулуп, бир мындай бир кеңеш курбайбы? Биздин аягыбыз каяка кетип атат. Мына балдарыбыз эмне болуп атат айланайын. Этеги сүйрөлгөн чапанды кийип алып, белине түшкөн 4 кыл сакалды коюп алып эмне болуп атат? Кыздарыбыз эмне болуп атат айланайын. Биздин кыздарыбыз качан ушундай болуп эметчи эле, жүзүн ачып,
биздин ошол ачык жүз, ачык өңдүн артынан анан кийин кыргыз аялдарына, кыргыз кыздарына баа берчү эмес белек, каяка кетип атабыз. Эми чачырадык деп эле отура бербей, бир чогулуп бир ойлонбойлубу? Булар кандай болот эми? Биз кеткенден кийин, бизден кийинки муун кеткенден кийин эмне болот? Сиз бириктирбейсизби? Деп ойлоно турган эч ким жок. Баары эле айтып атат. Баары эле айтып атат. Биз чачырап калдык, анан кийин биз мынтип калдык деп. Мен бириктирейин, сени чакырам. Экөөбүз. Барабыз. Дагы өзүң окшогон дагы бир нерсени чакырайын. Биз айтайлы, баштайлы, мынтип айтып аткандар болуп атат. Бирок мунун түпкүлүгүндө бир мамлекеттик деңгээлде ойлонуп, мамлекеттик деңгээлде ошол көтөрүлүп аткан маселени, ошо көтөрүп аткан инсандарды чакырып туруп, чын эле сизди ушул нерсе ойлонтуп атабы? Чын эле мени да ойлонтуп атат. Кандай кылайлы? Менде бир мынандай ой бар. Мен бир момундай бир чоң глобалдуу бир программа же идеологиянын тегерегинде бир силерге бир долбоор эме түзүп берейин. Ошону алып кете аласыңарбы деген бирөө болуп атабы? Эми бийлик тарабынан, жеке президент тарабынан атайын указ чыкты. Ага карата мамлекеттик катчы өзү айткандай, президенттин оозу менен айткандай жанталашып, какылдап, какшап сүйлөп атат. Маселе ал сиңип атабы? Анан экинчи, балким башташ керек сизге окшогон мындай эстүүлөр, ошол жана аксакалдар айтып атканын бардыгын чогултуп, анан баарыбыз эле айтып атабыз, бирок шымаланып бирөө касапчы болуш керек да. Эми мындай да, президент көңүл буруп ошол указын чыгарды. Президенттин тегерегинде кеңешчилер отурат. Ал кеңешчилер күйөө баламды тегишке ишке коюп кой, жээнимди тияка жиберип кой, бээримди мынага берип кой деген менен алектенбеш керек. Кеңешчи именно ошол президенттин ар бир чыгарып аткан элге керектүү токтомдорунун үстүндө иштеш керек. Именно ушул деңгээлде, ушул бүгүнкү глобалдуу негизги көйгөйлүү маселе болуп аткан ушул токтомду президент кол койдубу? Ошол жериндеки, мисалы үчүн, курултайды кандай барып алып жогорку кеңештин астында кандай жанталашып коргоп атышат. Ошондой кылып, ошол кеңешчилери келгиле, эр олтуруп түз кеңешейли, элге жеткизейли деп. Мисалы үчүн, эртең экөөбүз баштасак, баштап отура беребиз, сүйлөп отура беребиз. Анан кийин президент менен биздин түз достук байланышыбыз, карым катышыбыз болобу? Болбойт. Жеткизе албайсың. Канчалык көкүрөгүңдө уюп турган нерсе болсо дагы президентке түз азыр жеткизиш кыйын. Жеткизе албайсың. Жо азыр интернет бар. Анан кийин жанагы интернет булактары деп, интернет булактарында ал киши дайыма отурат интернетте. Дайыма отурат, бирок ошол нерсеге каалагандай жооп берип атабы? Элге кеңири. Менимче башка президенттерден айырмаланып, ар бири тиги үй кулап калса да, үй салынса, майдакка карабай президент кабарга маалымат берип атат. Да, берип атат. Ал мисалы үчүн мен ойлойт элем. Бая күнү ошо бирөө келиндин үйүн түрттүрүп ыйлап атканда барып өзү эметпеди. Президент үстүрттөн карап туруш керек. Көрдү ошону. Көрдү. Эми өзү чуркап барды, мейли. Маселе эмесинен чечилди бат. Элге мынандай түшүнүк киргизбеш керек. Сөзсүз эле президент чуркап келгенде, анан кийин маселе чечилет экен деген түшүнүк болбош керек. Президент уктубу? Президент көрдүбү? Бул маселе чечилет деген түшүнүк кириш керек. Анткени президенттин тегерегинде целый аппарат иштеп атат. Президент ошол жерден туруп, ошол келиндин үйү эмнеге төрт баласы менен көчөдө калды? Эмнеге мындайга жол берилип калды деп туруп бир ооз сөзү, эртең мененки айткан сөзү түштөн кийин результатын бериш керек болчу. Эмне мындан кийин президент тиги корообун сел алып кетти деген жерге да бара бериш керекпи? Эл ошондойго көнө баштайт, ошондойго үйрөнөт. Андан кийин эле чыкпадыбы дагы бирөө? Андан кийин эле соцсеттерге көп чыга баштады. Андан кийин жанагы Инстаграмда, ТикТоктого отургандар кайрылып атышат. Бир болор болбос маселеси үчүн. Президент качан келет экен деп күтүп отурбаш керек. Кайрылсын. Бирок
президентке кайрылды, менин үнүм жетти, президент укту, бирок эртең ошол эле жергиликтүү бийлик аркылуу, ошол эле аппарат аркылуу, ошол эле өкмөт аркылуу, же болбосо ошол эле мыйзам чыгаруу бийлиги аркылуу баары бир менин маселем чечилет деген түшүнүш керек. Интернетте бир күндө канча убакыт отурасыз? Мен интернетке отурбайм. Мен Facebook'ta мен ушул интернет жагынан өтө мындай активдүү эмесмин. Facebook'тан бир балам бир мындай эмени ачып берген. Мен ошол эмени басканда эле жаңылыктар, жанагы эмелердин баары чыгат. Ошону окуйм. Мен оюмду дагы айтпайм, башка дагы мага башка достугум жок. Мен ушул интернет жагынан убагында ушул улуу залкар Чыңгыз Айтматов айткан экен. Мен ушу компьютерди өздөштүрө алган жокмун, анан машина айдаганды өздөштүрө алган жокмун. Анан чет тилин билбейм. Анан чет тил билбейм деп. Анын сыңарындай мен интернетке көп отурбайм. Анткени мен интернеттен кичине ренжип калганда жагым бар. Интернетте отурсаң көрүп атпайсыңбы? Ээн ооздуулуктун мектебине айланды. Мектебине, анан тантык сүйлөөнүн эмеси сабагы ошол жерде экен. Сен ал жооп бербейт экенсиң, каалаганыңдай сүйлөп коет экенсиң. Анан кийин өзүңдү өзүң тарбиялап, өзүңдү өзүң тартпасаң, анан кийин ар бир нерсеге жооп берип отурсаң, сен да ошонун деңгээлине түшөсүң. Бирок жана блогер жигиттердин кээ бир интернетке чыгарганы менен мамлекет реакция жасап атат да. Бирок интернеттин бир жагы активдүүлүк жагы дагы көп эмесин берип атат. Анткени жанагындай көз жаздымда калган нерсени чуулгандуу нерсеге айландырып ийип, элдин эсине ошол эле мезгилде бийликтин дагы эсине бат жеткизип, баягы арыз жазып, арызы улам почтадан почтага өтүп, анан жетип, ал президентке жетип, ал көз жүгүртүп, анан кийин кол алдындагы бергенге чейин блогерлердики жетип калып атат. Бул жагынан пайдасы дагы болуп атат. Бирок бедалдын эки бети бар дегендей, бул интернет айдыңдын дагы эки бети бар экен. Ортосун табышыбыз керек, Ортосун тапкандан дагы блогер жигиттерди, блогер кыздарды мен айтат элем, көптөрү мындай ой жүгүртүүсү, билим деңгээли, өзүнүн дарамети жогору балдар кыздар жеткиликтүү жеткизип атат. Анан отуруп алып, азыр 36 тамганы тааныганда эле интернетти мага каранды жакшы өздөштүрөт экен. Кээ бирлер отуруп алып, бир оозуна кирген чыкканын билбей, стаканды колуна кармап алып, бир жагынан бир ушундай бир модага айланды, нанды чайнап, анан муну ууртап коюп, чалжыктап, анан сүйлөп, эмнеге ошондой нерсени, же ошол бир мындай имиджби, же ошондой бир интернеттин брендиби, анан кийин бири-бири менен кайым айтышып, тим эле шуңдук эмелерди айтышып атышат. Анан ошол жагынан караганда эки жагынан караш керек да интернетти. Мен сизге абдан ыраазымын. Биринчиден, нарк насил жөнүндө айтканда, сиздин ушул баскан турганыңыздан сүйлөгөнүңүзгө чейин эми жакшы журналистикада терең мындай бир түшүнүгү бар кишилердин бардыгы сизди сыйлайт. Оюңуз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдирем. Бирок мынабу жанагы улуу муун, азыр сиз улуу муунун катарындасыз. Ошол улуу муундан биз ала турган үлгүлөрдү менимче азыр акылыңар тетик, бардыгы төрт тарабыңар келишип турган учур. Айтсаңар сөзүңөр жарашып, бассаңар баскан турганыңар дегендей, балким ошол биз жеткире албайбыз эч кимге дебей, сизге окшогондор дагы кийинки муундун бир келечегине арнап десек болобу, иш жасасаңар силердики жакшы өтөт деп мен ишенем эжеке. Ошон үчүн ошол замандаштардын арасынан ушул жанагы идеянын айланасында дагы иш жасасаңыз, сиздин азыр толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мен сизге ыраазычылык билдирейин дагы бир жолу Бөдөш эже. Акыркы кезде башыңыздан жеке кыйынчылыктар, жоготуулар болду. Ошонун бардыгын биздин кыргыздын кыздарына, эжекелерине татый тургандай даремет менен көтөрдүңүз. Жездени дагы арты кайрылуу болсун. Мындан кийин жакшылыктарды жолугушуп жүрөлүк. Анан эң негизгиси сиздин пикириңизге жаштар абдан мукташ экенин унутпаш керек. Урматтуу замандаштар, бүгүн бизде жалпы кыргызга таанымал жакшынакай эжекелерибиздин бири Бөдөш Мамырова болду.
Бул киши менен биз бүгүнкү республикадагы акыбал, Кыргыздын нарк насили жана келечеги жөнүндө кенен ой бөлүштүк. Кайрадан эфирден силер менен жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.